Бала чакалы болгон келет анда нормальный ата бол. Төрөлгөн бала капыр болуп төрөлбөйт. Төрөлгөн бала мусулман болуп төрөлбөйт. Атасы жөөт болот, жөөттүккө тарбия кылат, атасы христиан болот, баласын христиан кылат. Бир тарбия бересиң, эки илим бересиң дейт. Балагатка жеткенде бамдатка туруусу 100% кыйын болот. 10 жаштагы баланды кичинекей деп эсептейбиз да. Ал кичинекей эмес. Психология аты астында көптөгөн китептерди сунуштап жатышат. Ошол китептерде ачык айкын христианствонун пропагандасы бар. Мен кызыгып алгандан кийин эми башкаларды айтпай эле койгула деген сөз да. Азыркы өспүрүмдөр булар өтө башкача. Азыр атасынын сөзү закон эмес. Кимдин сөзү закон болуп атат? Тетиги психологдун сөзү закон болуп атат. Тетиги коучердин сөзү закон болуп атат. Сенин жаның иманга муктаж. Куран үйрөтүү 3-4 жаштан башталат. Bir tuğan inisi 6 yaşta Kur'an'da baştan ayağın için hatım kıldı deyit. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Murunku cumada bir kança cumadan beri ulantkan bir temabızdı ulantıp çatavız. İslam'da bala çakanın, baldardın hukuktары, bala akısı meselesi boyunca söz kılıp жатқан болчук bugün. Üçüncü akısına geldik. Üçüncü akısı ne dedik biz? Üçüncü akısı bu ayatta Tahrim Suresi'nin 6. ayatında aytılganday Qu anfusakum ve ahlikum nara. Ayat öte uzun, vakit ötkörбөйүндө эле bizge тийиштүү болгон жерди гана окуп атам. Ey момундар, биринчи өзүңөрдү жана жакындарыңарды кол астында болгондорду эмне кылгыла дейт, тозок отунан, азаптан, тозоктон эмне коргогула деген буйрук келет. Бул аят тууралуу Али ибн Аби Талиб, Hazreti Ali bu ayattın tafsirin bergende emne dedi? Özüңөрдү korgogula degen sözdün manisi eddibuhum ve allimuhum. Eddibuhum ve allimuhum. Emne kılgıla bala çakaңарды, emne kılgıla jakındarыңарды, alardın tarbiyası menen alektengile jana tarbiyasın en tatıktı darajada bergile ve allimuhum jana alarga ilim үйrөткүлө. Көрдүңүздөр, Qu anfusakum, өзүңдү жана бала чакаңды тозок отунан кандай коргойсуң дегенде bir тарбия бересиң, эки илим бересиң дейт. Илим эмки жумада болот. Бүгүн тарбия маселесин сүйлөйбүз. Бирок бул жерде тарбия дегенде эмнени айтып жатат деген суроо коебуз дагы, анан бул суроого жообун беребиз иншалла. Түшүнүктүүбү? Ошондо адам баласын тозок отунан эмне коргойт дегенде албетте иман коргойт туугандар. Демек, аддибухум тарбиясын бергиле деген сөздүн мааниси эмне? İmandın üstünde tarbiyaлагыла деген söz. İmandуулуктун негизинде эмне кылгыла? Тарбиялагыла деген söz. Эми буйрук иретинде келгендигинин мааниси, туугандарым, бул аятта буйрук иретинде келгендигинин мааниси сен ата катар бул ишти аткарбай койгон болсоң, катуу суракка тартыласың деген söz. Ооба. Жоопко тартыласың деген сөз. Анткени Hazreti Пайгамбар bir hadiste, кыскара хадисин окуйм. Инналлаха саилун кулла рa'in amma istar'ahu. Bir hadis бар, эсиңиздерде барбы? Баарыңар чабансыңар, эмне? Баарыңар чабансыңар, кол астында бар болгондо жооптуу болосуңар. Ошол маанидеги хадис. Ар bir kişiden Allahu Subhanahu wa Taala emne kılat surayt deyt. Emne jönündө surayt, surakka alat deyt. Anın kol astındagılar jönündө emne kılat, surakka alat deyt. Emne kıldı? Hafiza am dayya. Alardın hukuktарын saktadыбы же hukuktарын buzdыбы, акысына кирдиби деген сөз. Hatta
yes'alar racula an ahli beytihi. Oşonçoluk bolot, jakınlarından da ar bir erkek kişi soralat deydi. Ava. Jakınlarından ar bir erkek kişi soralat. Tuğandarım, demek tarbiya alagıla degen sözdün en birinci tüşünügü bul imani tarbiya, iman tarbiyası. İman tarbiyası kanday bolusu zarıl. İman tarbiyası bul algaç bala kiçinekeyinen başlap durup Allahu Subhanahu wa Ta'ala menen ruhani baylanıştı negizinde ösüş gerek. Allah menen bul baylanıştı ata tüzüp beretti, ene tüzüp beretti. Karagıla kiçinekeyinen başlap durup. İmani tarbiyanı biz ekiге bölöbüz tuğandar. Bir, işenim tarbiyası, bir, amal tarbiyası. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisim ne dedi? Balaňar 7 yaşka çıkkanda emne kılgıla dedi? Namazdı buyruk bergile dedi. Müslüman balası 7 yaşından başlap durup namazga üyröne başlaş gerek. Sebep degende balagatqa jetkende parz bolot. Al balagatqa jetelek namazın toluk kandı üyrönүүsü zarıl. Toluk kandı da atam karаңыздар. Namazdın kıymıldарын, namazdan burun darat masalesini toluk kandı üyrönүүsü zarıl. Namazdın okulusun üyrönүүsü zarıl. Namazdagı kebir ökümdörü jеңил eretти үйrөtүүң zarıl. Balagatqa jetkende kıyınalbayın namazga turuş gerek. Birok sen 7 yaştan başlap turup balanga namazды үйrөtpösöň balagatqa jetkende bamdatqa turuusu 100% kıyın bolot. Tura alбай калат. Себеби өзүңөрдүн мисалыңарда билесиңер. Бамдатка туруш өтө кыйын. Кичинекейден баштап туруп бала чаканы көндүрүш керек. Бул амал жаатынан. Акыйда болсо, ишеним болсо амалда мурун болот туганым. Сен намазды үйрөтүп, намазды үйрөткөндөн анан Кудай жөнүндө маалымат бербейсиң. Сен намаздан мурун Кудай жөнүндө маалымат бере башташ керексиң балаңа. Бул 7 жашка турганда намаз окуп баштаганда эмне себептен намаз окуганын 7 жаштын баласы билиш керек. Ооба. Бизде bir туура эмес bir түшүнүк бар. 10 жаштагы баланды кичинекей деп эсептейбиз да. Ал кичинекей эмес. Акылы толук. 6-7 жашка чыкканда бала жаман эмне, жакшы эмне, ошону баарын билет, тааныйт. Ошондон баштап туруп сен эмне кыласың? Бу Алла Тааланын бар экендигине, бир экендигине эмне кыласың? Үйрөтөсүң деген сөз. Демек, биринчи эмне экен туугандарым? Аллаху Субханаху ва Тааля менен болгон байланышта болуусу зарыл. Атасы муну үйрөтөт. Исламдын рүкүндөрүн үйрөтүүсү зарыл. Бирок буларды үйрөтүп аткан учурда аша чаап кетпеш керек, алардын деңгээлине түшүнө тургандай деңгээлде эмне түшүндүрүш керек туугандарым. Акыйда маселесине келели эми. İşenim meselesine geleli. Tuğanlarım, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi var, ne deyit? Kullu mevludin yuladu alel fitra. Fe ebevâhu yuhavvidânihi ev yunassirânihi ev yumeccisânihi. Törölgön ar bir nariste tavhiddi taza bolgon tavhid dinin kabul aluga ыңгайлуу bolup jaratılat deydi. Başkaça aytkanda, hiç bir bala törölgönde ateist bolup törölböyt. Törölgön bala satanist bolup törölböyt. Törölgön bala teңирчи bolup törölböyt. Törölgön bala kapır bolup törölböyt. Törölgön bala musulman bolup törölböyt. Törölgön bala imandı bolup törölböyt. Tavhiddi kabul aluga taptaza bolup törölöt.
Yuladu alel fitra деген сөздің біздің ақидадағы мағынасы бұл. Кейін атасы емне қылады? Ау юхауиданихи, аны емне қылады? Же яхуди қылып қояды. Ау юнасиранихи, же аны христиан қылып қояды. Ау юмаджисанихи, же болбасан отпараст қылып қояды. Желерді өзің толтыра бер. Же атеист қылады, же сатанист қылады, же теңірші қылады, же тиги қылады, же бұл қылады деген сөз. Алымдар айтады. Қачан ошол адам баласының фытраты, табиаты, таухидти қабыл алу табиаты, тазалығы башкача айтканда булганған болсо, ошондо же христиан, же яхуди, же теңирчи, же атеист, же башкасы болот дейт. Бунун эки мааниси бар деп айтышат алымдар. Демек, бул жерде хадисте айтылган нерсе ата энесинин бала тарбиясын, иман тарбиясында өтө чоң бул ролу бар деген сөз. Туура эмеспи? Эгерде ата имансыздыкка тарбия кылып аткан болсо, бул хадис боюнча, демек имандуулукка да эмне кылат экен? Тарбия кылат экен деген сөз. Сен мусулман ата катары балаңды эмнеге тарбия кыласың? Иманга тарбия кыласың. Бунун эки түрдүүсү болот дейт. Бул хадисте мусулманчылыкка тарбия эмес, башка болгон бир жолдорго тарбиянын эки түрдүү мааниси бар. Бир түз эле мааниси бар дейт. Атасы жөөт болот, жөөттүккө тарбия кылат. Атасы христиан болот, баласын христиан кылат. Атасы отпарас болот, баласын отпарас кылат. Атасы атеист болот, аны атеист кылат. Атасы теңирчи болот, баласын теңирчи кылат. Бул түзмө-түз мааниси. Экинчи мааниси баласын атеист бар болгон, теңирчи бар болгон, жөөт бар болгон, христиан бар болгон, капырдык бар болгон, сатанизм бар болгон. Түшүнүктүүбү? Жана башка түрдүү пикирлер бар болгон коомчулуктун ичине баласын таштайт дагы, ал жерде эмне кылгандыгын, кандай болгондугун, ким менен жүргөндүгүн, ким менен маек куруп жаткандыгын, кимдин сабагын угуп жаткандыгын, ким менен достошкондугун, кимдин китебин окуп жаткандыгы менен алектенбеген ата болуп эсептелет. Экинчи мааниси бул. Көбүбүз туугандар, көбүбүз экинчиге кирип кетип атабыз, Кудай сактасын. Балабыз мектепте, бирок балабыз кимдин китебини, кандай китепти окуп аткандыгында эч кабарыбыз жок. Мисал берейинби? Азыр коомчулукта, интернетте эмне бар? Психология аты астында көптөгөн китептерди сунуштап жатышат. Азыр мисалы 1000 сомго барсаң, акция бар. 1000 сомго эмне берет? 10-15 китеп берет. Өткөндө мен да кызыгып алганмын ошол китепти, үйгө алып келгенмин. Мисалдардан бирөөсү эмнеде жубайлардын ортосунда болгон мамиле маселеси боюнча келгенде аты 5 языков любви. Биринчи өзүм окудум ошол китепти. Алып келдим, балдарыма бердим, окуп көргүлө, мүмкүн жакшы бир нерсе бардыр деп. Бирок бардык китепти окуй турган болсоңор эмне бар билесиңер, туугандар? Ошол китептерде ачык айкын христианствонун пропагандасы бар. Жакшы гуманный окуялар эки жубайдын ортосундагы чечилбей турган маселенин чечилип атканды жери чиркөөнүн алды болуп атат. Башка жер эмес. Сөзсүз түрдө Инжилден бир үзүндү берип коет. Скрытая пропаганда. Анан бул китепте мусулман коомчулукта өтө көп тираж менен сатылып атат. Ооба. Мен кызыгып алгандан кийин мен башкаларды айтпай эле койгула деген сөз да. Түшүнөсүңөрбү? Ия. Мен эмнеге кызыктым билесиңерби? Акциясына жана аттарын эмнесине? Коздугуна. 5 языков любви. Тартат да мындысы. Туурабы? Бай болуунун оңой жолдору. Ал китепти аласың, бай болуун эмес, христиан болуунун жеңил жолу деген маанисинде. Ооба. Туугандар, информационная война мусулмандарды каптап атат.
Булар дин душмандары ачык айкын билет. Мусулманга келип туруп ташта Кураныңды десе өлүп кетейин таштабайт. Намаз окубагандагычы. Мечитке келбеген, намаз окуган, орозо кармаган, бирок мен мусулманмын деген кишиге барып сен мусулманды ташта десе эмне кылат? Жок ол нары дейт. Шудасыңарбы? Булар буну жакшы билет. Кандай кылыш керек? Жаңы өсүп бараткан муундун эмнесин бузуш керек? Ой пикирин кабылдоосун бузуш керек деген сөз. Ошондуктан аталар бала чакабыздын балдарыбыз өзгөчө өспүрүмдөр, азыркы өспүрүмдөр. Булар өтө башкача. Түшүнүктүбү? Biz баягы көнүп калдык. Мындай сүйлөп атканда озуңду бас десек эле, озун басып калса болду, маселе чечилди деп ойлойбуз. Бул бизде ошондо ата тарбиялаган, ошол учур ошондой болгон. Озуңду бас дегенде биз басат элек озубузду. Сен аз балаң озуңду бас дейсиң, озуңду басат ошол жердечи. Бирок сен менен такыр бир пикирде болбойт. Биз ата менен бир пикирде болчук ошондо. Атабыз айтты, биз үчүн закон болчу. Азыр атасынын сөзү закон эмес. Кимдин сөзү закон болуп атат? Тетиги психологдун сөзү закон болуп атат. Тетиги коучердин сөзү закон болуп атат. Түшүндүңөрбү? Мектепти теңирчи мугалимдин закон болуп атат сөзү. Атеист мугалимдин закон болуп атат себеби. Эмне үчүн алардын авторитети бар балаңда үстүндө? Потому что сен балаңа бир гана күч авторитетин колдоносуң. Башка авторитетти колдонбойсуң сен. Инандыруу авторитетин жок сенде. Маек төшө авторитетин жок сенде. Отуруп столдун алдына балам келчи бир маселени талкуулайлы. Талкуулабайсың, сен ким экенсиң? Сен ким экенсиң? Яйцо учит курицу деген маанисинде болсу. Аузуңду ачпа, болду. Бул азыркы учурда бул подходду алмаштырыш керек биз туугандар. Болду, ал өттү, бүттү. Маектеш өтө маанилүү. Бирок булардын түйүндө эмне жатат? Ыймансыздык жатат, туугандар. Ыймансыздык жатат. Биз пайгамбарыбыздын хадистерин окусаңар, бирден окусаңар өтө чоң нерселер чыгат да. Түшүнүктүбү? Демек, эң биринчи акыйда тарбиясы. Аллаху субханаху ва таалага болгон ишенимди туура бериш керек деген сөз. Эгерде ал ишенимди, Аллахка болгон ишенимди туура бербесек, ал ишенимдин ордуна шайтанга болгон ишеним сөзсүз түрдө кирет. Туугандар, ал ачык айкын эле нерсе. Себеби Аллах субханаху ва таала мусулманды, инсанды руханий жактан муктач кылып жараткан. Сенин денең тамакка муктачпы? Ооба муктач. Сенин денең этке муктачпы? Ооба муктач. Ооба муктач. Ошондой эле сенин рухуң, жаның баргы жаның, сенин жаның ыйманга муктач. Ошол ыйман азыгын ата бербесе, башкалар толтурат. Азыл толтуруунун оңой жолу өтө оңой эле. Мурун ошондой жерлерге барып туруп жетиш керек болчу. Азыр ошол жер өзү үйүңө жетип атат интернет аркылуу. Интернет аркылуу. Балаң ойноп жаткан оюндарды алып туруп бир карап көрчү кандай оюндар. Баары акыйданы бузууга умтулган бир оюндар болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Өтө эле коркунучтуу нерсе. Чындыгында коркунучтуу нерсе. Азыркы кылымдын, учурдун атасы биздин аталарыбыздан дагы эмне болуш керек? 2 эсе билимдүү, 2 эсе көрөгөч, 2 эсе данышман, 2 эсе болуусу зарыл. Үй бүлөсүн бул аятта коргоосу үчүн зарыл болуп эсептелет. Ошон үчүн атасы көбүрөөк китеп окуйт. Атасы көбүрөөк ислами болгон сабактарды угат. Атасы көбүрөөк өзүн жетиштирет. Өтө маанилүү. Ооба. Эми иман тарбиясында бала чаканы кичинекейден баштап туруп иманга тарбия кылабыз. Иман тарбиясы эмнеден башталат, туугандар? Аманту келмесинен башталат. Аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир. Имандын шарты бар го. Ар бирөөбүз бала чакабызга буну жаттатуубуз зарыл. Бул биринчиси. Жаттатуубуз зарыл. 4 жашта, 5 жашта, 6 жашта жаттатыш керексиңер. Түшүнбөйт да, шарт эмес. Имам Газалинин жакшы бир сөзү бар. Силер ойлойсуңар, бул аларга кыйын болот депчи. Аларга кыйын. Жаттатасың, эмеси жашы өткөн сайын ошол 6 шартты дайыма эмне кыласың буга?
Gördün mü? Sen jattаған bir şart var mı da paygambarlarga iman dep? Sen jattabadың mı? Amantu billahi ve malaikati ve rusuli. Mına ошол биздин iman şartlardan birisi bol mындай болот деп. Akıl dengeli öskön sayın, kabıldoosu kengeygen sayın sen malumatты буга kengeytip бере бересиң. Бул пайдубал болуп эсептелет. Бул имам Газали рахматуллахи алейхтин бизге таштаган bir sözü болуп эсептелет. Jattatабыз amantu billahini sözsüz türde. İkincisi Kur'an üyretöbüz bala çakabızga. Kur'an üyretü 3-4 yaştan baştalat. 3 yaştan Kur'an üyrete baştaysın. 4-5 yaşta gelgende kitapten üyretösün Kur'an'dı. Geçe sabahımız var bolçu, kızlardan birisi prezentasiya kılıp atkanda Allah razı olsun öte tasirlendim. Bir tuğan inisi 6 yaşta Kur'an'dı baştan ayağın için hatım kıldı deydi. 6 yaşta hatım kıldı deydi. Aytat ustaz deyit, men da özüme öte çok bir savak aldım deyit. Al inimiz başkaça deyit. Söylegen sözü de başkaça olup kaldı. Birinci Arap tamgası tanıp Kur'an okudu deyit. Keyin bayağı alfabetli tanıdı, özü öğrendi, жазууну özü öğrendi. Hazır emesi es tutumu öte güçlü deyit. 6 yaşta Kur'an'dı baştan ayağına çeyin hatım düşürdü. Men suro berdim. Oşol jerde ata alектendүү bala menen je enebi degende atam иштейт, бирок атам контролдойт дейт. Келип туруп сурайт, окудуңарбы, окубадыңарбы дейт. Дайыма сурап турат дейт. Энекебиз отуруп бала менен эмне кылды дейт. Kur'an'ды кошо окуду дейт. Ошон үчүн айтат. İman tarbiyasında ata enеге muhtaç болгон алгачкы нерсе эмне дегенде сабырдуулук деп айтылат. Өтө сабырдуу болуш керек. Bala çakağa meyrimdүү, ırayımdуу jana öte sabırlı boluş gerek. Öte sabırlı boluş gerek. Birinci Kur'an'da öğretösün. Balagatka jetkende kelimenin manisin terengdigin öğretösün. Balagatka jetkende bul 12 yaştan baştalat. Kızlarıkı 9'un. 9'dan başlap 12 yaş dep aytayın, түшүнүктүүбү? Kelimenin la ilahe illallah Muhammed Resul kelimesinin terengdep tip manisini üretösün. Ağa çeyin jalpısынан üretösün. Sebebi üretkön sayın suro payda bolot balada. Kıyın suroğa öte or жооп берсең түшүнбөйт. Ошон үчүн bala suro bergen учурда жеңил жооп берүүгө аракет кыласың. Бирок жоопсуз бир да суросун таштабайсың din боюнча. Sebebi alımlar aytat. Bala çakanın bergen din boyunca kaysi bir sen manisiz deyip eseptegen surosun, joopsuz kaldırgan bolsun, erten dinsizlikке je şektenүүгө alып bargan bolup kalışı mümkün değil. Demek atası emne oluş gerek? İradürvünni boluş gerek. Bul masalerdi tak biliş gerek degen söz, okuş gerek degen söz, balanın psikologiyasını biliş gerek degen söz, bala çakaga din kanday түшүндүрүлөт сыяктуу kitapтерди okuş gerek degen söz. Biz çoğun kişilerge din düşürgende kıynalat az bala çakaga düşürüp kayda bolup kalat degen söz da. Жок, başka жол жок bunun. Үйрөнесиң. Hareket kılasың. Bala çakalı болгуң келет ата, анда нормальный ата бол. Ооба. Аталык акысын бересиң деген söz. Тугандар, demek tavhid kelimesin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesin, manisin tereng üretösün, jana kaytalatasın daima. Balam kana aytıp koyçu kelimeni. Balam bir kaytalap koyçu kelimeni. Al kelime tilde kaytalanıp жүрөккө жайгашат дейт. Тугандар, sebebi bala çakanın birinci imanı erçime iman bolot deydi. Sebebi ata enesi imandı da erçime iman bolot. Erçime iman boydon bala çaka kalıp kalgan bolsa erten çoğoygonda günökör bolot. Al emne oluş gerek? Oşol işenim tak dalilleri menen Allah'ın ar bir işenүүsү zarıl bolgon bizge buyruk bergen masalelerge birden jeke iman keltirip çıkış gerek деп айтылат. Allah Taala'nın жалгыз ekendигine iman keltirdim, oşonun dalillerin biliş gerek деп atat. Oşonu tahqiqi iman dep koyobuz. Çınığı iman dep atalat. İş yüzögө aşkan bir iman dep atalat oşol iman. Alımlarımız aytat, erçime iman kabul bolobу? Ооба, erçime iman kabul bolot. Бирок günökör bolot deyt. Gördüңүздөрбү? Demek biz dagы erçime imandan çıgуу zarıl degen söz. Sebebi geçiresiңер, bizde köbü da oşol erçime iman menен эле жүрөбүz biz.
Бирөө келип туруп айтса, Алланын жалгыз экенин мага далилдеп берчи десе айта албайбыз. Бирок жүрөктөн ишенебиз, туурабы? Жүрөктөн ишенебиз, бирок далилдеп бере албайбыз. Ооба. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул жерде токтоюн, себеп дегенде вакыт келип калды. Эмки жума улантабыз, бул маселени да бүтүрө элекпиз. Айткандай эле өтө көп жумабызды Алла токшойт, алсын иншалла. Бала чакабыз тарбиялуу болсун майлиси. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Вальхамдулиллахи раббил аламин бирахматика.